Эл эмне дейт? Коомдон чыгып калбаймынбы? Эл катары эле болоюнчу деген түрдүү буту колуңузду кишендеген стереотиптерден кутулууну каалайсызбы? Анда бул ыкмага кулак түшүңүз. Toyota компаниясынын негиздөөчүсү Сакити Тойода жашоосунда ар дайым 5 жолу эмнеге деген эрежени колдончу экен. Бир нерсени баштагандан мурун алгач бул ыкманын элегине салып көргөн. Эреже жөпчөнөкөй. Мисалы сиз кымбат баалуу бир телефон сатып алгыңыз келет. Алгач өзүңүзгө суроо бересиз. Эмне үчүн бул телефонду сатып алгым келип атат? Бул биринчи элек. Бирок жообун чын ыхласыңыз менен бересиз. Анткени башкаларды алдасаңыз да өзүңүздү алдай албайсыз. Ошентип, анткени баарын таң калтыргым келет деп жооп бересиз. Жарайт, экинчи эмнегеге өтөсүз. Эмне үчүн мен баарын таң калтыргым келет? Жооп, анткени баары мага көңүл буруусун каалайм. Үчүнчү эмнеге? Эмне үчүн мен башкалардын көңүл буруусуна муктажмын? Жооп, анткени өзүмө болгон ишенимим тайкы. Макул, төртүнчү эмнеге? Эмне үчүн өзүмө болгон ишенимим начар? Жооп, анткени бир жерде олтура бергендигимден өзүмдүн жөндөмдөрүмдү ача албай жатам. Бешинчи эмнеге? Эмне үчүн өз жөндөмдөрүңдү ишке ашыра албай жатасың? Жооп, анткени мен өзүмө жакпаган иш менен алектенем. Эми акырында өзүңүзгө суроо берип көрүңүзчү. Сизге жакпаган иш менен алектенип жаткандыгыңызга жаңы айфондун эмне тиешеси бар? Сакити Тойода мырза дал ошол 5-чи эмнеге деген суроонун жообунда биринчи аракеттин жашырынган түпкү себеби жатканын айтат. 5-чи анткени деген жооп биздин амалдарыбыздын чыныгы максатын аныктоого жардам берет. Дал мына ушул 5-чи жооп сиздин чыныгы каалооңузду жарыкка чыгарат. Бул ыкма аркылуу жашообузда көптөгөн учурда чыныгы каалообузду кандыруу үчүн болбогон эле нерселер менен өзүбүздү алаксытып же сооротуп жаткандыгыбызды байкасак болот. Тойода мырза бир гана кумуштуудай сапаттуу Toyota унааларын чыгарып дем болбостон, керек болсо биздин жашообузда өз максаттарыбызды табууга жардам берчү керемет ыкманы үйрөтүп атат. Бул ыкма биз кыргыздар үчүн эң керектүү оокат. Анткени биз кыргыздар 95% иш аракетибиздин түпкү максатын билбейбиз, иликтебейбиз же өзүбүзгө өзүбүз суроо берүүдөн, чынын айткандан коркобуз. Элдин агымы менен бирге жүргөндү ыңгайлуу деп ойлойбуз. Мисал алсак, ушул эле ыкма менен эмне үчүн ысырап экендигин билсек да, той кылабыз, аш беребиз. Жооп, анткени эл эмне дейт деген сөздөн жана коомдон чыгып калуудан коркобуз. Эмне үчүн элдин пикиринен коркобуз? Жооп, анткени башка кыйраткан ишибиз жок. Өзүбүздүн коомдо бар экендигибизди тастыктап, же бар экендигибизди белгилеген, эсептеше турган жарытарлык амалыбыз жок. А эмнеге ошол амалыбыз жок? Жооп, анткени өзүбүз сүйгөн иш менен алек болгон эмеспиз. Эмне үчүн көңүлүбүзгө жаккан иш менен алектен албадык? Жооп, анткени турмушубуздун алдын ала сценарийин түзө алган эмеспиз. Же бирөөлөрдүн чийип берген чиймегинен сыртка чыга албайбыз. Эмнеге өз жашообуздун сценарийин жаза албадык? Жооп, анткени түркөйбүз, билим алууга маани бербейбиз, саякат кылууга кызыкпайбыз. Акырында биздин түркөйлүгүбүзгө тойдун эмне тиешеси бар деген 6-чы суроо жаралат. Эми ушул ыкманы колдонуп, кылып жаткан амалдарыбыздын түпкү максатын издеп көрөлү. Телефон, унаа, кийим, үй, эмеректи эмне үчүн жаңылап жатабыз? Тойлорду, бүтүрүү кечесин, аш, кыркылык, жылдык, юбилей, туулган күн, жаңы жыл, шерине, гәп, чорная касса, абысын олтуруштарды эмне максатта өткөзүп жатабыз? Депутаттык, президенттик, айыл өкмөтү, башкарма, мүдүрлүк макамга эмне үчүн баратабыз? Өз партиябызга, динибизге, жамаатыбызга, устазыбызга, топко, уюмга, бирикмеге, ынтымакка, лидерге чакыруунун түпкү себеби эмне? Шайтанды, нафсини, масондорду, ата-энени, жөөттөрдү, бир туугандарыңызды, америкалыктарды, батышчылдарды, динчилдерди, орустарды, кытайларды, оштуктарды, аркалыктарды же кошунаны күнөөлөгөндүн чыныгы себеби эмнеде? Орусияга, АКШга, Европага, Бишкекке эмне үчүн баратасыз? Эмне үчүн үйлөнүп, эмне үчүн балалуу болуп атасыз? Университетке, бакалаврга, магистратурага же докторантурага эмне үчүн тапшырып, эмне үчүн окуп атасыз? Эстелик коюу, аш берүү, жандык союу, пакет таратуу, катмуу окутуу, ак кийди, көк кийди, ысык ичирди, чүпүрөк таратмай, себет кылмай, улак берүүнүн негизги максаты эмнеде? Ушул жана башка суроолорго ар бир мусулман, ар бир кыргыз жооп издеп, өз турмушун ысырап жана маанисиздиктен оолак болгон бир нукка буруусу зарыл. Суроо бергенден эмес,
Суроолордун жоопсуз калуусунан этият бололу. Эмне үчүн жашап жаткандыгын билген адамга кантип жашагандыгы маанилүү эмес. Жашоонун максатын билбей жашаган адам багытын билбей учуп жүргөн куш сымал жүдөйт. 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 5 жолу эмнеге? Нуриет Абдулазиз.